Эми башка темага өтсөк, кыргыз депутаттары издөөдө жүргөн Кадыржан Батыровдун Европада туруп алып сын айтышы акылга сыйбайт деген оюн билдирди. 6 жылы мурунку Оштогу июнь окуяларын уюштурууга күнөөлөнүп жүргөн өзбек улутундагы Батыров Варшавада өткөн жыйында сөз сүйлөп, Кыргызстан тууралуу билдирүүлөрдү айткан. Кесиптешим Айгерим Жаныкул бир канча убакыттан бери көрүнбөй калган Батыровдун эл аралык аянтта пайда болушуна карата реакциялар кандай болуп жатканын айтып берет. Айгерим, уланта бериңиз. Рахмат, Назик. Чындап эле Кадыржан Батыровдун Варшавада чыгып сөз сүйлөөсү, ага карата айтылган пикирлер бүгүнкү күндүн башкы темасына айланды окшойт. Өзүңүз жогоруда белгилеп өткөндөй, депутаттар гана эмес, ошол эле Тышкы иштер министрлиги дагы бул билдирүүлөр боюнча да нааразычылыгын билдиргенин белгилеп өтөйүн. Ал эми интернетке чыккан видео тууралуу айта турган болсок, Тоготер жерде Кадыржан Батыров анда Конституцияга өзгөртүү демилгесине каршы экендигин, ошол эле ага козголгон кылмыш ишинин жанданышына, анан да Кыргызстандын өзүндө аз улуттун өкүлчүлүктөрүнүн укуктары басмырланат деп билдирген. Видеодо өзүңүздөр көрүп жаткандай, Батыровдун жанында биз тааныган укук коргоочу деп атап келген кечиресиз Төлөкан Исмаилованы да көрүүгө болот. Төлөкан айымдын ошол видеодон көргөнүнөн улганбы, бүгүн парламенттеги айрым депутаттар аны өлкө чыккынчысы деп дагы аташты. Бирок Батыровдун билдирүүлөрү боюнча 2010 жылдагы кандуу кууган уюштурган адам кийин аны кайра геноцид деп аташы бул акылга сыйбаган нерсе деген дагы пикирлер айтылууда. Кадыржан Батыров орус тилинде бул жыйында сөз сүйлөгөн. Ошол билдирүүсүнөн кыскача өзүндөрүн сунуштайм. Международная комиссия, сама президент, исполняющий обязанности, приглашает, чтобы независимо было расследование. И когда сделано расследование, это не понравился им. Выдворяет персона нон-грата, председателя комиссии не пускает. И опять, это, понимаете, демократическим путем. Эми мындан соң кандай баа берилиш керек экен? Ошол эле эл аралык мамилеге баа бергендер эмне дешүүдө? Албетте анын билдирүүлөрүнө карата айтылган сындар көбүнчө улут аралык араздашууну козуткан адам үчүн ошондой эле белдүү эл аралык уюм ошол жыйынга катышууга мүмкүнчүлүк берип, ага сөз бергендиги кандайча деген өңдө ушундай суроону бергендер бар. Ошол эле социалдык түйүндөрдө, айрым саясатка багы сиреп салган адамдардын пикирлеринде. Бирок кандай болгон күндө дагы багы белгилей кетиш керек, Кадыржан Батыров эл аралык издөөдө жүргөн адам эмес. Ооба, Интерполго Кыргызстан буга чейин кайрылганы бизге маалым, бирок өзүнүн уставын жүйө кылып, Интерпол ошол эле раса, дин жана саясатта издөөгө алынган адамды эл аралык издөөгө жарыялоо өзүнүн уставына ылайык келбестигин айтып буга чейин жообун берген болчу. Бирок ошол учурда биз конфликтолог Эдил Осмонбетовдун өзүнүн азыркы учурда Кыргызстандын өзүндөгү саясий кризис маалында бири-бирин баягы кайымайтышып жаткан айрым саясатчылардын маалында Кадыржан Батыровдун жарк деп чыга келишинин себептери эмнеге байланыштуу экендигин өзүнүн оюн мындайча түшүндүрдү. Мындай да, биз мындай саясатта ар кандай болот да, тем более мындай глобалдык саясатта. Биз түшүнүп коюш керекпиз, глобалдык саясатта ар кандай оюнчуктар бар, геополитика оюнчуктар. Алар өзүнүн максаттары бар. Алардын койгон максаттарына жыйынтыгына жетиш керек да, же кыргызча айтканда тыянагында. Бирок биз түшүнүп коюш керекпиз, Кыргыз мамлекет болгондон кийин, эгемендүү мамлекет болгондон кийин биз сөзсүз Кыргыздын улуттук кызыкчылыгыбызды коргош керекпиз. Биринчиден, экинчиден сөзсүз мындай эмоция берилбей, мындай укук жолу менен өзүбүздүн мындай улуттук позициябызды туура деп, адилеттүү деп, ошону сөзсүз коргош керекпиз. Мен ушуну улай эле түшүнүктүү болуш үчүн дагы бир жолу кайталай кетейин. Июнь окуяларынан кийин Кадыржан Батыров Украинада жүргөндүгү белгилүү болгон. Андан кийин ал Швециядан кийин башпаник сурап кетти. Албетте Швециянын бийлиги менен ушул кезге чейин Кыргызстандын бийлиги дагы өкмөт өзүнүн кайрылуусун жөнөтүп келген, бирок Швеция тарап өзлөрүнүн эрежелерине ылайык Батыровдун өзүн кайра өткөрүп берүүгө макул эместигин билдирген болчу. Ошентип жогорку кеңештин мурунку депутаты Кадыржан Батыров ошол июнь окуяларынан кийин өлкөдөн качып кетип үлгүргөн болчу. Белгилей кетейин, бул июнь окуяларын уюштурууга күнөөлүү деп табылган Кадыржан Батыровдун үй мүлкүн конфискациялоо менен сыртынан соттолгон болчу. Бирок кайра эле мында 2 жумадан бери
уланып келе жаткан саясатчылардын тиреши дагы ошол Кадыржан Батыровго байланыштуу экендигин белгилей кетейин. Себеби дегенде аны качырууга ким көмөктөшкөн, ал кандайча ишке ашкан деген маселенин тегерегинде акыйнек айтышып жаткандарга ушул маселе түрткү болду десек болот. Бирок белгилей кетейин, президент буга чейин Батыров тууралуу чындыкты чыгышын каалабаган айрым саясатчылар ачык каршылашууга чыккандыгын, бирок кандай болгон күндө дагы ал ачуу чындык болгондугуна карабай эл аны билиш керек деп башкы прокуратурага иликтөө иштерин тапшырган болчу. Мендеги азырынча маалыматтар ушулар. Назик, кайрадан сөздү өзүңүзгө берем. Рахмат сизге, Айгерим. Батыровдун сүйлөгөнүнөн кескин сынга алгандардын пикирлерин Айгерим Жаныкул чогултту.